YouTube'da конкуренция абдан көп деп көбі ойлошот, бирок мен силерге бир нерсени айтып коеюн. Наоборот, YouTube'да конкуренция жок. Визуально бизге кажется, что конкуренция чоң, көп, баары эле тартып киргизип атпайбы депчи. Бирок ошо баары тартып киргизгендердин 90% 1 жылга жетпей, 6 айга жетпей бүт ташташат. Ал каналга видео жүктөлбөй калат, канал каралбай калат да. А каналга видео жүктөлүп, канал каралбай калса, анын каналындагы видеолор рекомендацияга да чыкпай калат. Изилдөө жүргүзүшүптөр, топовый каналдар баягы миллионный подписчиги бар, просмотр жакшы чогулткандардын көбүчөсү 4-5 жылдан бери тынбай видео жүктөгөндөр экен да. Ошондуктан көбүнчөсү чыдабайт. 6 айга жетпей, 1 жылга жетпей бүт каналдарын таштайт. 1 жыл жүктөп жүрүп таштап салган болот, 6 ай жүктөп жүрүп таштап салган болот. Ошондуктан чынында YouTube'да эч кандай конкуренция жок. Особенно почти 80% нишалар, ошол жакта конкуренция жок да. 20-30% эле баары бир жерде теше беришет. Баягы ютуберлер рекомендация кылып коет да, могу тамак жасаган рецептке киргиле деп койсо, бүт баары ошол жака кетет. Бирөө болсо мультик жасагыла, анан тренд жанагы Scooby-Doo, анан дагы бирдеке жасап атса ошого баары кетип берет да. Хотя өтө сонун нишалар аябай көп аякта чынында. Эч ким билбейт. Аны эч ким айтпайт силерге, потому что ошо айткан адамдар өздөрү билбейт да аяктачы. YouTube'га эгерде кирем десең, сен даяр болуш керексиң. 1 жыл, эң аз дегенде 6 ай ушуга мен убактымды бөлөм дегенге даяр болсоң, пожалуйста, кир. Мен жардам берем, консультациямды берем, көрүшөбүз, жолугабыз, мындай бир коом түзөбүз, без проблем. Менин профилимде WhatsApp бар, WhatsAppка жаза бер.